коюңуздар. Биз бүгүнкү улуу Курман айт урматына арналган байгесинин ачылыш аземин аксакалдар менен баштабасак болбойт. Биздин кыргыз элинин, анын ичинде талас элинин улуу салты. Салтка жараша иш кылсак, жумушубуз алдыга дегенде. Жаныш аке. Бир көйнөк эрте жытса дагы Токой аксакалыбыз улуу экен. Аке, сизден баштайлы. Токой аке. Урматтуу калайык. Ушундай тамаша болуп жатат. Бу федерация президентине чоң рахмат. Ушинтип жааматты чогултуп, элди ушинтип оюн тамаша көрсөтүп атканына чоң рахмат айнанайын. Иши кылып мына Курман айтыбыз эме болсун, кабыл болсун. Эл журт аман эсен болсун, тынччылык заман болсун, ачык асман болсун, токчулук заман болсун айнанайын. Рахмат, кандай сон кереметтүү сөздөр. Жаныш аке, эми өзүңүздө кеп. Барыңарга өтүп кетсе дагы айтма керек болсун балдарым барыңарга. Мына бул Кыргыздын жосоң мусулманда эң эле чоң майрам, эки майрам бар. Мурунку айт майрамы мисалы өтүп кетти. Ал баягы өлгөндөрдүн майрамы деп коебуз, эстеу дейсизби? Ал эми тирилердин майрамы жол болсо айтыбыз мына ушу Курбан айт. Мына бул жакшы өттү. Бул эл аман, журт аман, тынчтык болуп атат жакшы. Ошонун арасында аны дагы эскерип, Курбан айттын урматына өткөзүп аткан силерге да чоң рахмат. Мен билишимче, бул 3-нчү жол өтүп атабы, канчанчы жол өтүп атат Курбан айттын немесин. Муну өткөзгөн, уюштурган балдар силерге рахмат. Ал эми ага кошулуп, чөнтөгүндө акчасын аябастан ушуга кошкон балдарга дагы ыраазычылык. Манас ар бир жолу баарыңерге рахмат айтып атты. Аны мен да угуп аткам. Мына бул жакшы ынтымактын бир белгиси. Бул мусулманчылыктын эң чоң жетишкендигинин бири деп ойлойм да. Анан эми бүгүнкү ат чабышта бири утат, бири калат. Эми дайым эле мен дегенде болбойт. Кезектеш чыгып турганда жакшы. Анан мен эле чыгышым керек деген болбойт. Абдан кызык болот, мындай анда-санда чыгып аткан. Мына бүгүн деле жамантайлар чабылып атыр, жакштайлар муну достук айтып атты, баарын мактап чыкты. Чын айтканда мунун айткан сөзү менен баары эле биринчи, баары эле жакшы. Анан эми аманчылык болсун. Мына балдар силерге учурашканы келебиз силерге. Үйүңөргө бара албайбыз. Ушул жака келгенде учурашып, аман эсенчиликти көргөнгө өзүм курсантмын, баарыңарга ыраазымын. Дайыма ушул ынтымаңар боло берсин. Аттардын болсо жакшысын тандай бергиле. Рахмат, Жаныш аке, абдан сонун кереметтүү сөздөр. Эми достор, туугандар, бүгүнкү ат чабышыбыздын коноктору 4 райондун жетекчилерине да сөз бербесек болбойт. Анткени бул жигиттер дагы бүгүнкү ат чабышыбызга өздөрүнүн ополтогодой салымдарын кошту. Анан соң Республикалык Аргымак Федерациянын президенти Ислам беке соңунда берели. Кеп сен да акмазар, Манас район жетекчиси. Ассаламу алейкум. Урматтуу жамаат, урматтуу талас элинин тургундары, бир туугандар, мусулмандар, бүгүнкү Курман айттын урматына арналган ат чабыш майрамыңыздар куттуу болсун. Мен ойлойм, ушул жерде канчалаган биздин жарандар, саяпкерлер канчалык курбанчылык кылып, аспы көппү салымын кошту. Алла таалам курбанчылыгыңыздарды кабыл кылсын, баардыгыбызга иман хидаят берсин, дүние акырет бактылуулугун берсин. Аксакалдарыбыз, төрүбүздө аман болуңуздар. Жанышбек аке, Токой аке, баардыгыбыз ушундай чабыштарда аман эсен болуп жүрө берели, колдоо көрсөтөлү, бар бололу, аман бололу. Рахмат. Рахмат, Акназар. Эми Бакай Ата район жетекчиси жана Кара Бура район жетекчиси сүйлөп койсоңуздар. Ассаламу алейкум, талас элдин тургундары. Барыңыздарды бүгүнкү Курман айт майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Аксакал айтып кеткендей, мусулманда ушул эки майрам бар. Ушунун бири ушул Курман айт. Биз ушул майрамды будан дагы жакшы деңгээлде өткөзүш керек, Кудай буйруса. Бүгүн ушул келип көрүүчүлөргө баарыңыздарга бүгүнкү жарыш жакшы өтсүн. Ат таптагандар аттарыңыздар байгелүү болсун. Бөөдө кырсыктан Кудайым сактасын. Жана ушул жерде уюштуруп аткан, ушуга чейин чуркап, ушунун баардыгын уюштуруп чуркап акча чогултуп аткан биздин акелерибизге, инилерибизге баарыңыздарга Алла ыраазы болсун. Баарыңыздан үйүңүздөргө тынчтылык, токчулук болсун, эл жерибизде тынчтылык болсун. Мына ушундай майрамдар көп боло берсин.
мына көптөн бери чындыгында кыргыз эли уктап жаткан кыргыз оюндары, мына кыргыздын канында сиңип калган оюндар булар. Жаңы-жаңыдан эмиден ойгонуп, мынакей ушул жетекчилерге рахмат. Ойготуп, мына жарыштар жылдан жылга көбөйүп баратат. Элдин кызыгуусу да артып, көрүүчүлөрүбүз да көбөйүп келатат. Барыңыздардын ишиңиздерге ийгилик. Рахмат да. Эмесе биздин Аргымак Федерациябызынын Берде айтып коя турган сөз, кыргыздын улуттук оюндардын эң эле биринчиси бул ат байге. Ал кадыр болсо мынагы көп көрүнү биринчи орунга чыгарып алдык. Аны деле бир эле киши алдыга чыгарат экен. Мына мен аралашып жүрдүм Шерниязов менен. Ошонун командасында жүрүп, ошо менен кошо ат чаптык. Манас Талас командасын алып чыгып, Кыргызстанда биринчи кубокту жеңген кишинин бири элем. Көпкөрү дедик. А бирок ойлонуп көрсөк, көпкөрү ал кийинки учурда болгон. Ал эми азыркы учурда көпкөрү болуп атат. А бирок муну бир эле киши алдыга чыгарыш болду экен. Мен анткени көргөнүм Шерниязовду билем. Ал ушунчалык аракет кылды дагы, депутаттык жагына барып, башка жагына салып отуруп, акырында көпкөрү биринчи орунга алып келди. Аны баарыбыз билебиз. Көпкөрү солбой калган, көпкөрү менен кыргыз эл таанылган, казакты талкалашты, өзөгүн барлыгын, өзөгүнө казагына аралашып барып жүргөнмүн. Эми мен сага немеге айтарым исламга. Ислам, сен жакшы баштадың. Мына сен буга келгени сенин жумушуң алдыга жылып баратат. Сен жаңгыз эмессиң, сенин командаң бар. Командаң менен мына жалаң Таластын элин эмес, Кыргызстандын баарын алдыга чыгарат сенсиң. Мына ушундай Курбан айт болобу, башка бир нерсенин барлыгын мына быйыл чыгардың. Бул мурундары жалаң эле оюндун барлыгы чолкуната болчу, бишек болчу. Мына сен ошону бияка көчүрүп келдиң. Мына биздин Талас элин алып келдиң. Мына кут да келип атыры, баардык жакшы нерсе келип атыры. Мына ушуну улантып койсоң, бара-бара Кыргыздын улуттук оюн эң алды бул ат байге экендигин алдыга чыгарасың. Алдына сенин атыңда калат. Мен дайым айтып жүрөм. Мына ушул мезгилде, мына сени жогорку кеңешке депутат кылып койсок, сен муну дагы алдыга чыгарасың. Ошон үчүн аракетиң кыл дагы, мындан кийинки чакырлыкта сен өзүңдү кое бергин. Сени колдойбуз. Жалаң эле бул жер эмес, башка элдер колдойт. Жалаң ат чапкандардын өзү деле сени алдыга чыгарып алып кетишет болот. Сен ошон үчүн талбастан эмгек кылы бер эле. Ишиңе ийгилик каалайм. Рахмат, Жарыш аке, абдан обоктуу сөз айттыңыз. Эми сөз Республикалык Аргымак Федерациянын жетекчиси Атакеев Исламбек сүйлөп койсун. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү чоң иш-чаранын катышчылары, баарыңыздарды ушу ыйык Курман айт майрамы менен чын жүрөктөн куттуктагыбыз келет. Ушу Курман айтка салым кошкон ушу биздин Талас элибизге терең ыраазычылык. Жанышбек атабыз айтып кеткендей, бул Курман айтыбыз ушу бизди жаңы демилге менен 2017 жылы өткөрүлгөн биринчи жолу ушу Сулумов аймак айылында. Ошодон бери айрым бир-эки эле учурда өтпөй калбаса, ушу Таласта аябай Курман айттын күн урматына деп акыркы 5-6 жылдан бери тынымсыз байге уюштурулуп келатат. Башында кичинекей башталса, мынакей жылдан жылга аябай деңгээли көтөрүлүп, майрам даңазаланып, ат чабышта жакшы күчтүү өтүп атат да. Ошо ат чабышка кошкон ушу Талас элине, саяпкерлерге, ат ээлерине учурдан кайдаланып терең ыраазычылык билдирип кетким келет. Жанышбек агабитон жакшы сөздөрдү айтып атат. Бул ийгиликтин баарында башында биз турганыбыз менен ушул ынтымактын арты менен ушундай чоң ийгиликтерге жетип атабыз. Бая кыргызда жакшы сөз бар, жалгыз дарак бак болбойт. Анысы кандай мына ушул биздин Таластын саяпкерлери, ушу атка кызыккан, ат чабышты көтөрөбүз деген агалар, инилери менен Кудай буйрса ушундай ийгиликтерге жетип атабыз. Мына өзүңүздөр көргөндөй быйыл өзгөчө Кыргызстаныбызда абдан ат чабыш көп өтүп атат. Кече жакында мынакей эл аралык болуп 24-үндө ушул жерде чоң республикалык, эл аралык деңгээлде чоң ат чабыш өттү. Анын ийгилиги бүгүнкү күнгө чейин ар жакта айтылып келатат. Бул абдан кубандырат. Кудай буйрса Кыргызыбызда ушундай ат чабыштар көп болсун. Кыргыздын улуттук ат оюндары өнүксүн. Биздин келечекте ушул саяпкерлер дүйнөлүк деңгээлге чыгып, чоң ат чабыштарда ийгилик жаратып, Кыргызстан желбиретсин, желегин. Ошо баарыңыздарга дагы бир жолу рахмат. Ушу Курман айтыбыз кут болсун. Баарыңыздардын кылган жакшы садака иштериңизди Аллах таалам кабыл кылсын. Биздин төрдө турган аталарыбыз аман болсун. Сөз байлаган, бата берген, адилеттүү аталарыбыз көп болсун. Ушундай жакшы күндөрдө көрүшөлү.
Бүгүн ат чапкан бир туугандар, баарыңыздардын аттарыңыздар байгеле болсун, балдарыбыз жыгылбасын, аттарыбыз мүдүрүлбөсүн. Баарыңыздар дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Рахмат, кол чаап коюңуздар. Эми баардык жумуш бата менен башталат дегендей, биздин Токой аксакалыбыздын батасы менен бүгүнкү байгебизди баштайлы, достор. Токой аке, батаңызды бериңиз, мен кармап турам. Амин. Алакан жайыңыз, бата бериңиз. Калай калк, эл журт аман эсен болсун. Кыргыздын ушундай ат оюндары көбөйө берсин. Ислам президентinin артынан ээрчиген балдар көп болсун. Иши кылып токчулук заман болсун. Тынчтык болсун. Кыргыз эли аман болсун. Амин. Амин. Достор, эмесе баштайлы. Мынагы аргымактардын жүрүшүнөн байкайбыз. Биздин эме Кыргыздагы мыкты саяпкерлерибизди билесиңер. Азыркы учурда дүйнөнү дүңгүрөтүп атат Кыргыздын саяпкерлери. Мына ошондой мыкты саяпкерлердин колунан дайындалып чыккан биздин күлүктөрүбүз. Азыр эме байкайбыз. Мына Батакурга жалпысынан 5 аргымак келип чыкты. Булардын баары мыкты деңгээлде дайындыкта. Мынакей суутулуп, азыр эме алдыбызда Кудай берсе көрөлү. Азыр калыс мына белгиленген жерге барат. 2 айлампа жалпы 3600 метр. Бүгүн эме Курманайт Кыргыздын жалпы мусулман элинин болгону бир 2 маанилүү майрамыбыз бар. Мына ошол Курманайт майрамынын урматына өтүп аткан Талас облустук Аккула федерациясынын мына ошентип кетти аргымактарыбыз кетти. Эми күлүктөрдү сынап мынакей барыңыздар ушу жерден бир байкап алыңыздар. Аргымак тизгинин шарт кой берди дагы. Мына тояктардан даңкандары чачылган боюнча биринен сала койрукташ бара жаткан аргымактарды көрүп атабыз. Мына алгачкылардан болуп 32-нчи катар саны менен Сумай аргымагы. Мына азыр көч баштап баратат, артынан койрукташ эле бара жаткан калган аргымактар ал эми Карагашка аргымагы. Азыр бир топ алыстыкта, артта аралыгы бир топ калып бара жаткандай көрүнүүдө. Ал эми алдыдагы 4 аргымак бири-бирине койрукташ бара жатат. Күлүктөрдүн мыктысын азыр эми бир айлампа бүтүп, экинчи айлампада азыр аргымактардын арышы кенейип, жүрүшү өзгөрүп, мына сууту келген аргымактар мына экинчи айлампада мыктылары билине баштайт эме. Көрөлү, караңыздарчы. Мына 4 аргымак биринин артынан бири салынып, мына койрукташ бара жаткандыгын көрүүдөбүз. Сумай аргымагы дагы да болсо өзүнүн жүрүшүнөн тайбай биринчи бара жаткандыгын көрүп атабыз. Эми аргымактардын баарысы эле бирдей көрүнөт бизге. Бул жерде эми саяпкерлердин таптоосунан жана Кыргыздын макалына ылайык жигиттердин баары бирдей намысы бөлөк, аргымактын баары бирдей чабышы бөлөк дейт. Эми азыр ушул алдыдагы 5 аргымак, мынакей 36-нчы катар санындагы Карагашка аргымагы. Мына 4 жашта экен, бирок жоон топтон калбай, чийимден чыгып кетпей, айлампа менен мына 4 аргымактын соңунда бара жаткандыгын көрүүдөбүз. Ал эми Сумай аргымагы болбой эле өзүнүн жүрүшүнөн жазбай, аргымак арышын кенен таштап мынакей алдыда озуп келе жаткандыгын көрүүдөбүз. Мына эми акырындык менен азыр алгачкы айлампабыздын дагы жыйынтыктоочу кез келе атат. Мына сүрөп туралы урматтуу көрөрмандар. Мынакей Батакурга чабылган аргымактарыбыз мына трибунанын алдына жакындап келүүдө. Мына келгиздер эми көрөрмандар, ышкырып колдоп чабандестерге, аргымактарга дем күч береличи. Сумай аргымагы. Кайсыл аргымак азыр чийимден чыгып мына жүрүшүн бузду. Кайрадан эле 32-нчи катары менен Сумая, 34-нчи катары менен Ажара, андан кийин 20-37 Байгара. Бирок кайрадан эле артынан түшкөн Торгашка аргымагы. Мына азыр жүрүшүн бузуп, кайрадан ушул жоон топко жетип барсам деген аракетин көрүп аткан биздин Торгашка. Ал эми
қара қашқаны көрдіңіздербі? Мына аяғына чейін жетіп барып, мына олығы Сумая ажар арғымақтарын қуып жетуге мүмкіншілік болауы жоқпы дегенше болбай. Мына жүрішін бұзып, мына ойындан да жетті алдында тұрады оқшайды. Бірақ әлеме алдыдағы 3 арғымақ баратады. Азыр эми байқайбыз, мына бұл эми ақырқы айлампаны көздей келе жатқандығын көрудеміз. Мына жал құйрығы жайылып, мына арғымақтарды білесіңер. Ақырқы айлампаға келіп жеткен ұшырда мына болған күш әрекетін жұмшап, арышын кенен таштап, мына жал құйрығы жайылып, құрсақтары тартылып, мына азыр арғымақтардан жүріп келе жатқандығын көрудеміз. Мына 3 арғымақты азыр кемесі бірінші келет, азырынша айту ерте. Бірақ ошоға қарабастан Сумай арғымағы алғашқы жүрішінделі мына ошентеп біріншілікті қолға алып, мына алдыға сұрылып шыққан. Ошол таризде, ошол жүрішінен тайбай, азыр Сумай арғымағы келе жатат. Артынан Ажара, жана ошондойле Байгара болса керек. Мына ушул 3 арғымақ Сумай арғымағынын ататайы Баргузин дейді. Мына арғымақтың иесі Жылдызбек ағабыз қадимке. Саяпкері Жеңіш мырза. Әлеме чаван десе айылчы Байел. Талас облысы Ақтөбе айылы. Немістер жашап, мынаке илгертеден бері мықты делген арғымақтарды көрдіңіздер. Азыр эми ат тизгинин қой беріп, үстіндегі чаван дестер болушынша бір қара сүрөп беріңіздер. Құрматты көрермандар, ордыңыздардан тұрып келіңіздерші, бір ызычу айқайлап үшқырып туралы келіңіздер. Сумай арғымағы болбай эле өзінің жүрішін тайбай биринчиликте келе жатқандығын көрудеміз. Талас облысы Ақтөбе айылының арғымағы Сумая биринчи, Ажара Арашан айылынан екінші, әлеме 37-ші Байгара арғымағы. Мына Көкташтан келген арғымақтың eze Чымышев Тойчыбек дейді. Бір бойынша Байгара 3-ші орын иесі, келіңіздер. 2-ші орын Турсалиев Билимбек мырза, келіңіз. Ажар арғымағын иесі, мына арғымағы менен қоша келетат. Әлеме 1-ші орын иесі Сумая арғымағы. Сумая мына келетат, мына азыр 2 арғымақтан келетат. Андан кейін тай чабыштың байгейлері дайынданабыз. Тездетіп қойыңыздар. Сумая қайда? Мынаке Батақұр бойынша 2-ші орынды иелеген Ажар арғымағы, арғымақтың есі Турсалиев Билимбек мырза. Мына саяпкері дағы өзі Талас районы Арашан айылы. Байгелу 2-ші орындың иесі. Баракелде мына байгені башқы қалыз өзі тапшыруда. Әлемде Батақұр бойынша баш байгені жеңіп алған Сумай арғымағының иесі мына Жылдызбек ағабыз. Қол чағып қоял, урматтуу көрермандар. Батақұр бойынша баш байге иесі. Ассаламу алейкум, урматтуу Байге Мурас Инстаграм баракчасынын каттаачылары, YouTube баракчасынын катталуучулары. Мына бүгүн сиздерге чемпиондор менен тааныштырууну баштайдык. Батақұр номинациясындагы байгенин 1-ші орунду ээлеген Айтымбетов Жылдызбек ага менен сиздерди тааныштыралы. Жылдызбек ага, байгениңиз куттуу болсун. Чоң рахмат, Алла разы болсын. Биринчиден Алла Таала чексиз мактоолор болсын. Пайгамбарыбызга салам салаваттар болсын. Алланын өкмүнөн Алла буйрук кылган экен ушу. Батақурдун биринчи келди. Бул атты биз ушу Россиядан утайын алдырдык эле. Биринчи чабышы. Аллага шүгүр. Ата тегин айтып койсузбу? Ата теги Линамикстин баласы Баргузари деген анан энеси болсо Айпиндин кызы. Импорт турбайбы? Россиядан келген. Аллага шүгүр.
Алланын өкүмүнөн бул күндү көпкө чейин күттүк эле. Алланын өкүмүнөн чоң ошо мусулмандардын эң жакшы майрамында ушундай кут бергенине Аллага чексиз мактоолор болсун. Жылысбек, эң сонун эми сиз багы ажыга барып келген инсансыз. Ушу Курман айт жөнүндө көрүүчүлөрүбүзгө бир кыскача баяндап берип коюңузчу. Алла мактоолор болсун. Бул өзү негизи Ибрахим алейхиссалам атабыздын калган сүннөт майрам. Ошо пайгамбарыбыз ошо буну кармап келген. Бул бүткүл мусулмандардын эң чоң майрамынын бири. Алла субхана тааланын өкүмүнөн. Мына биз мусулмандар биз бул жаңы жылга наркы майрамды отпайлыбы? Негизи мусулмандардын майрамы ошо Курбан ушул майрам. Айт майрамы, анан кийин жума майрамы. 3 гана майрам бар. Алла субхана. Аллага шүгүр ушул жакшы майрамда атыбыз утуп атканына. Рахмат, анда майрамыңыз, кош майрамыңыз куттуу болсун. Баш байгеңиз куттуу болсун. Ишиңиз ийгилтеп боло берсин. Алла өмүрүңүзгө береке берсин. Силерге баарыңерге ошо YouTube каналын ошо өтүп аткан сизге ошо Алтымышка жана ошондой эле командаңарга Алла таала ошо ден соолугуңарга жана ичиңерге ийгилик берсин. Рахмат.